Jaz жоқтоғон гилас. Эссе. Чыгарманын авторы Зина Кампасаңова. Аудиолуштурган, окуган Эрнис Кыяз. Жаздын уыз мезгилине көздөрүм тоя куштарлана албай калдым. Аңдабай өткөрүп жиберген көктөм менен кошо бир төп кокон гиласты жоктодум. Коңшубуздун коросунда өскөн менен бутак шактары коргондон ашып өтүп, биздин айбанды көлөкөлөп турчу. Эки аттам келген коробузда андан башка дарак жок эле. Кыштын керең уйкусунан ойгонуп, жан кирип, бөртө баштаган малдан кызыл мончоктордой болуп мөлтүрөгөн мөмөсү бышканга чейин делебени козгоп улам түрлөнүп турчу кокон гилас эшик алдыбыздын көркү болгон экен. Кээде көрпенделик кылып, дарактын жалбырактары, гүлдөрү, пырсырлары көөлүп түшкөн алакандай тар жерде күнүгө эртелге чыпыргандан тажап кетчүбүз. Ошондо коңшу үйдөн чакырылбай келген меймандай болгон гиласты өгөйлөп, кыйып салыңыз деп эсине догурунуп калар элек. Биздин сөзүбүздөн тажадыбы, кеч күздүн бир күнүндө иштен кайтсак, коробуз бутак шактардан арылып кеңирсей түшүптүр. Асман да ачылып, күндүн нурлары көбүрөөк тийгенсип калды. Жерди күнүгө шыпыргандан кутулдук. Мурда эле ушинтпей деп коебуз. Бирок гиластын кадыры жазында өттү. Аны дарактар жашылдана баштаганда, келген куштарга айтканда жоктодум. Гиластын күн сайын жаңыланып турганын, бөрткөнүн, ак булуттай болуп текши гүлдөгөнүн, жалбырак байлаганын, мөмө түйгөнүн, көздү арбап мөлтүрөп бышкан мөмөсүнө таңда кеч сонуркап тиктөөчү учурлар эңсетип жүрдү. Конолгосу жок корого куштар да байыр албайт экен. Шактарына түнөгөн парандалар таң супасалар менен ойгонушуп, тирүүлүктүн жаңы күнүн сүйүнчүлөшкөндөй шаттана сайрашканына кумар болдум. Жаз бою гиласты жоктоп арман кыла бердим. Күзүндө коробузга гиластын жаңы көчөтүн отургуздум. Чыгарманын аягы.